Криминал деген түп тамыры менен жок болот. Уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Келгиле мындай өнүккөн өлкөлөр сыяктуу ушу криминал деген анан тияк бияк дегендерди жок кылып мындай таза өнүккөн мамлекетти түзөлчү силер жардам бергилечи ошого мага. Мындай жеке анча-мынча кылмышкерлер бар. Эми кылмыштар бар жерде болуп турат, алар бар, аларга да милиция тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Акыркы 2 күндөн бери социалдык тармактарда нейтрал деп аталган кылмыштуу топтун кармалышы боюнча кызуу талкуу жаралды. Айрым тараптар аларды коргосо башкалары коомдо криминалга орун болбошу керектигин айтышты. Алдыңкы мүнөттөрдө криминалдык топтордун азыркы абалы жана коомго тийгизген таасири тууралуу сөз кылабыз. Союз таркап Кыргызстан эгемендик алган жылдардан тарта криминал күчтөнүп өлкөдө өзүм билемдик менен жашап келишти. Атыгүл мамлекеттин ишине чейин ийгилишип, айрым атка минелер менен табакташта болуп калган. Ишкерлердин чөнтөгүнө кол салган аз келгенсип, өлкө казынасына түшө турган каражаттын кайсы бир бөлүгүндө кымырып турушкан. 2020 өлкө башына келген жаңы бийлик криминалдын ишине чекит койду. Эми алар мурункудай миллиондорду кымыра албай калды. Анткени мыйзам иштей баштады. Учурда таасирдүү криминалдык топтордун иши токтотулган. Ал эми УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин кылмыштуу чөйрөнүн аракетине бөгөт коюлганын, майда барат криминалдык топторго каршы күрөш уланаарын айткан. Уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу аеосуз күрөш жүрүп жатат. Жана бул аягына чыгып калдык десем болот. Себеби эмне үчүн аягына чыгып калдык? Себеби азыр бүгүнкү күндө мамлекетибизде уюшкан кылмыштуу топ деген уже формировка жоголду. Алар жок. Мындай жеке анча-мынча кылмышкерлер бар. Эми кылмыштар бар жерде болуп турат, алар бар, аларга да милиция тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Мамлекет тарабынан криминалга каршы күрөш күчөтүлгөнүн баса белгилей кетели. Мыйзам бузгандар аеосуз жазаланат. Жыл жаңырары менен январь айында өлкөнүн коопсуздук кызматы Ош облусунда катардагы жаранга кол салган нейтрал деген аталыштагы жаштар тобунун мүчөлөрүн кармаган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, жогордагы топтун мүчөлөрү жөнөкөй жаранды бычакташкан. Ага Ош облустук ооруканасында 3 рет операция жасалганында кошумчалай кетели. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, шектүүлөр камакка алынган. Ал эми аталган окуя боюнча коомдун көңүлүн башка нукка бургусу келген күчтөр бурмаланган маалымат таратып жатканы байкалды. Алар Кыргызстанда криминал менен коррупциянын жок болушуна кызыктар эмес күчтөрдүн жетегиндеги адамдар. Атыгүл чет өлкөдө Кыргызстандын ички ишин изилдеп, криминал менен коррупцияны кантип гүлдөтсө болот деген институттар да бар экенин белгилей кетели. Дал ошол тараптан биздин айрым медиаларга каражат бөлүнүп турары жашыруун эмес. Бул тууралуу кийинки чыгарылышта кененирээк айтып беребиз. Ал эми нейтрал деген аталыштагы жаштар тобу тууралуу сөз кылсак, алар Кадыр Досонов, кайманаты Дженго жана Умар Маратов кылмыштуу чөйрөдөгү аты Казак менен тыгыз байланышта болушкан. Жогордагы аты аталган 2 ысым зордук, зомбулук, опусалап акча талап кылуу, ден соолукка оор залал келтирүү жана адам өлтүрүү беренелери менен айыпталып келгенин да жакшы билебиз. Бизге жеткен маалыматтарга ылайык, нейтрал деген аталыштагы жаштар тобунун мүчөлөрү Ош шаарындагы спорт клубтарынын биринде машыгып жүргөн спортчулар болгон. Алардын арасында Мухаммед Умар спорт клубунун да спортчулары бар. Эске сала кетсек, аталган клубтун балбандарына байланыштуу бир нече чуулгандуу иштер катталган. Маалым кыла кетсек, айрым маалымат булактарында Мухаммед Умар ички иштер министринин мурунку орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун эниси Улук Өмүрзаковго таандык экени айтылат. Булардын арасында күч органдарында иштеп кеткен жарандын баласы да бар. Ал уунун кылмыштуу аракеттерин органда иштеген тааныштары аркылуу калкалап жүргөн деп айыпталууда. Нейтрал тобу адамдарга бир нече ирет кол салып, майып кылып, тонуп жүрүшкөнү, ал тургай бир жарандын өмүрүнө коркунуч жараткан учурлары видео аркылуу далилденди. Бул кылмышкерлер жеке түшүнүк эрежелерин орнотуп, зомбулук менен элди коркутууга аракет кылып келишкен. Мындан тышкары жаштар топторунун өкүлдөрү башка мыйзамсыз аракеттерге катыштыгы бардыгы, ошондой эле укук коргоо органдарынын кызматкерлери тарабынан аларды калкалоо фактыларын аныктоо жана андай көрүнүштөргө бөгөт коюу боюнча атайын багыттагы иштер жүрүп жатканын УКМКнын коомчулукка жарыялаган пресс-релизинде айтылат. Өлкө башчылары криминалга каршы согуш жарыялап, анын жемиши көрүнө баштады. Мыйзам бузган тарап ким болбосун жазаланат. Азыркы тапта ишкерлерди коркуткан криминал жок.
алардын коомго тийгизген таасири жокко чыкты. Ал эми уюшкан кылмыштуу топ түзөм дегендерге катаал мамиле жасалат. Мындай учурда тышкы күчтөргө иштегендердин бурмаланган маалыматына ишенбей, бийликтин чечкиндүү кадамын колдоп, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуу ар бирибиздин милдетибиз.